Мен өкмөт мүчөсү болуп өкмөт болуп турсам, мен жоопкерчиликти өзүм алып ошол жерде түшүндүрүп бермекмин. Мен чечим менин чечимим эмес, бүгүнкү өкмөттүн чечими. Өкмөт чечим кабыл алдыбы? Коркпой барып түшүндүрүп бериш керек. Туурасын туура деп айтыш керек, туура эмес деп моюнга алыш керек. Же болбосо айтыш керек, мынаудан айла жок, аргасыз болдук. Башка жолу жок болчу. Мына чапсаң да, бассаң да башымды салып берейин, бирок башка жол жок болчу. Бул мамлекетке мынандай кылып жыйынтык алып келет. Биз мынау жагын уnuттук, мынау жерин унуттурдук деп ачык айтып бериш керек. Деги эле чындыкты ачык айтып берсең, биз деле балдарыбызды ошентип айтып үйрөтөбүз да, Ооба. балабыз анча мынча тентек кылып койсо, чындыкты айт. Чынын айт. Башың менен көтөрө турган иш кылдыңбы өзүң? Чынын айт. Эгерде туура эмес кылсаң, чындыкты айтсаң, ошону жазасын аласың деп. Кескесинде чындыкты айткандан айтасың, макул. Чындыкты айткан үчүн муну кечирем деп. Баланы ошентип тарбиялайсың да чындыккачы. Анан бул жерде деле өкмөт ушундай да. Эч нерсени жашырбаш керек. Анын артына жашынып, бирөөнүн астына коюп, шылтоолоп, мурунку экен деп айтпаш керек. Мен өкмөткө келгенде айткам. Биз мурунку өкмөттүн жакшылыгын дагы тең бөлүшөбүз, жамандыгын да көтөрөбүз. Эч качан мага чейин кылып кой деп айткан эмесмин. Бүгүнкү өкмөт дагы, бүгүнкү бийлик да ошондой болуш керек. Мына бүгүнкү мен бийликке келдимби, жаманын да жакшысын да көтөрөм. Жооп берем, чечем деп айтыш керек да.